Мен ушул 14 жылдын ичинде көп нерселерге күбө болдум. Билесиңби десем, билем деди. Мен телефон жасап ал деди. Анын телефонун алдым. Өзүмдүкүн бердим. Мен Бишкекке келгени интип деле бири-бирибизди көрүшө элек болчубуз. Ошол көрүшкөнүм болду. Кандайдыр бир күч келип, буурки төшүмө келип мындай катуу оор басты. Ушу төшүмдө бир саат турду окшойт. Ушундай аябай эмет. Эмне болуп атат билбейм. Ким мени кескилеп атат, ким десип атат билбейм да. Акыл эсимди жоготуп койдум да, чындыгы жоготуп койгондон келиптирмин. Акыркы үмүт менен келген оорулар көп болду да. Баягы атайын медицинадан да жардам болбой калган, аяктан доктурдан чыгарып салгандар, 3-чү даражадагы рак менен ооруган адамдарды көрдүк. Анан ойлондум бир убакта дагы ушинтип бир сыноо башымдан өттү эле. Алгысымды дагы ошентип. Макул деп анан көңүл коюп, Алла Таалага ишеним берип, Мен Кудайга тобо, Кудайга шүгүр дейм. Ал жерде 10 чакты күн жаттым. Ал жерден аппаратка салышып, сиздин табарсыңызда полит бар экен. Операция кылыш керек. Операция кылбаса болбойт деп. Мен ага көнгөн жокмун. Спокойно жашайынчы деп анан результат анализ тапшырганга шашканмын. Жөн эле ушундай тердеген агып атат, укмуштай болду. Кандай кыласың? Турцияга же Индияга алып бар деди. Барсам $35,000 деди. Андан кийинки дагы расходторума да керек болуп атат. Үйүмдү сатсам 35,000 болсо дагы ар жакта дагы керек болуп атат десем. Алтыным эже, эмнеге үй сатасың? Эмнеге сатасың? Сатпайсың эч кандай үйдү. Ошол үйдө турасың деди. Кубанычымдын айткан ошол сөзү.